Кээ бирлер айтат, конституция өзгөрүп кетти, укугуңар жок. Бар укук. Мисалы үчүн президентке импичмент көрсөтүү укугубуз бар. Өкмөткө ишенбестүүлүк көрсөткөн укугубуз бар. Өкмөттү кызматтан бошотууга сунуш бергенге укугубуз бар. Сунуш эле бере аласыздар. Сунуш бере алабыз. Бирок эгер сунуш негизделген болсо, президенттин айлоо жок кызматтан бошотуш керек болот да. Анан ошол эле президент деле мыйзам алдында бизге окшоп тең туруш керек да. Эгер президент мыйзамды буза турган болсо, же жогорку кеңештин ишмердүүлүгүнө аралашкан болсо, анда импичмент жарыялаганга толук негиз болот да. Бирок ага саясий эрк керек. Саясий эрк азырынча жетишпей турат. Ушул саясий эркке келип токтолгондо баягы ошол эле Эдил Байсалов айтпады беле шайлоонун алдында. Айланайын, азыр биз өзүбүздүн эптеп баланча депутатыбызды өткөрүп алсак анан болду. Оппозиция өзүңөр кыйкыра берле, кылыбыз кыйшайбайт деп. Эми бул азыр практикада ошол ишке ашкандай эле болуп турат да. Ал жигит мындай өмүр бою НПОдо иштеп туруп, кээде жашыруун сырларды ачык чыгарып койгон да. Ал айтылбаган сөздөрдү ачыкка чыгарып койгон да. Бирок план Биз урупта ойногонубуз жок, кылыбызда кыйбайт деп бүт дүйнөгө жарыялап койгон да. Силерди тоготпойбуз деген сөз. Эмне кылсаң ошол кылгыла. Бирок ал туура эмес көз караш, анан кийин президент оңдоп койгон болду. Андай болбойт. Ким болсо да, депутат болсо да, бир дош болсо деле аны менен сый урмат менен иштешибиз керек. Бирок ошондой эле биз тараптан деле өзүбүз жанагындай этиканы сакташыбыз керек да. Анан 2 күндөн бери биз ушул сиз айткан киши биз менен талашкан, бул бир аз токтош керек да. Баары бир силер эми сунуш бере аласыздарбы? Ушул мисалы өкмөт жана азыр министрлер кабинети деп айтып калбадыгы. Министрлер кабинетине жалпы эмес бир мүчөсүнө сунуш берип, ушул адамды алмаштыргыла. жөнөкөй эле сунуш. Мен кечээ кесиптештериме түшүндүрүп бердим. Түшүндүрүүгө аракет кылдым да. Жөн эле тиги президент карап кой, бул туура эмес сүйлөп атат деген ал жетишпейт. Эгер биздин комитетибиз конституцияга ылайык мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамды изилдеп, ал жерде тыюу салынат. Мамлекет кызматкер саясий көз карашын саясатта аралаштырганга мүмкүн эмес деген сөз бар да. Тескерисинче ал мындай сын пикир айтууга мүмкүн эмес. Мисалы үчүн биз деле өкмөттү урушкан күндө деле негиз болуш керек да. Анан ошого байланыштуу биз эгер комитет карап туруп ошол жигиттин айтылган сөздөрүндө кандай бир мыйзам бузуу болсо, ошонун негизинде биз сунуш бере алабыз. Ал эми бизди жаман дейби, жакшы дейби, ал өзүнүн эрки. Бирок мамлекеттик жогорку даражада кызматта турганда бир аз эске алыш керек да. Аны бир кишини дайындаган, ал кишини. Бизди эл шайлаган. Каалайбы, каалабайбы? Элдин өкүлү биз болобуз, ал эмес.